Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президенттин командасы Мурас достук мелдешин жеңди. Бишкекте 14-15 декабрда өткөн футбол боюнча 6-чы Мурас салттуулук достук турнирин аяктап, Садыр Жапаров башында турган президенттин командасы жеңүүчү аталды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Оюндардын аягында мамлекет башчысы спортто эң күчтүүсү жеңишке жетерин, 6-чы Мурас мелдеши дагы бир жолу далилденгенин айтты. Биринчи турнир башталганда менин командам биринчи болгон, андан кийин эле 2-чи, 3-чү, 4-чү орунга түшүп калдык. Бүгүн кайра биринчи орунду алып болтурабыз. Оюн деген ушундай. Спортто күчтүүлөр жеңет демек, биздин команда жакшы даярданыптыр, деди Жапаров. Ал команда 3 жолу утуп алса, кубок ошолордо калып 1 миллион сом байгенин үстүндө дагы 1 миллион сом сыйлык бериле турганын эске салды. Мелдешке ар кайсы тармактын өкүлдөрүнөн чогулган 16 команда катышты. Байге фонду 1 миллион сомду түздү. Турнирдин жеңүүчүсү болгон президенттин командасы 400 000 сом менен сыйланды. Экинчи орунду 300 000 сом менен достук командасы ээлеп, 3-чү орунду алган Ыйман командасына 200 000 сом берилди. Жогорку Кеш командасы 4-чү орунду алып 100 000 сомдук сертификатка ээ болду. Ошондой эле 3 номинация боюнча турнирдин мыкты оюнчулары аныкталды. Мыкты бомбардир 14 гол киргизген президент Садыр Жапаров, мыкты дарбазачы Султан Осмонбеков Ыйман командасы, турнирдин мыкты оюнчусу Азимжан Кадыров достук командасы. Эскерте кетсек, салтка айланып калган мелдеш кечээ башталып 6-чы жолу өткөрүлгөн. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Жогорку соттун төрагасы коррупцияга туруштук бере албаган судьяларды кызматтан кетүүгө чакырды. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев 13 декабрда Жалал Абад облусундагы сот адилеттик үйүндөгү судьялар үчүн кеңешме өткөрдү. Коррупциялык көрүнүштөргө туруштук бере албай жатсаңар, арыз жазып кете берсеңер болот. Ким сот тутумуна салым кошом десе, алар иштешет. Ал эми Герт башын ойлогон сот тутумуна көлөкө түшүрүп, соттордун аброюна шек келтирген кызматкерлерди кармабайбыз, деди Медербек Сатыев. Кеңешменин жүрүшүндө төрага соттордун ишмердүүлүгүнө токтолуп, иштерди өз убагында жана адилеттүү кароо боюнча талаптарды күчөтүү зарыл экенин белгиледи. Ал сот адилеттигине элдин ишенимин арттыруу үчүн судьялардын кесипкөйлүүлүгүн жогорулатуу маанилүү экенин айтты. Сот системасынын негизги максаты ар бир жаран үчүн адилеттүүлүктү камсыздоо. Иштердин сапаты, мөөнөттөрүндө каралышы, мыйзамдуулугу эң маанилүү көрсөткүчтөрдүн бири болушу керек. Ошондуктан судьялар ишти кароодо бейт тараптуулукту жана жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүүлүктү көрсөтүшүңөр зарыл, деди ал. Ошондой эле жогорку соттун төрагасы Жалал Абад облусундагы бардык райондук, шаардык жана облустук соттордун бардыгын кыдырып, учурдагы абалдар менен таанышып чыккан. Садыр Жапаров жарыктын өчүрүлүшү боюнча комментарий берди. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, электр энергиясы менен газ тартыштык боюнча суроолорго жооп берди. Өлкө башчынын кебинин урунттуу учурлары. 2020 жылы биз бийликке келгенде кышкысын 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясына тартыштык бар болчу. 2 жылдан бери ГЭСтерди шамалдан, күндөн алуучу энергетика булактарын массалык түрдө салып жатабыз. Ошентсек да ортодогу ажырымды кубалап жете албай жатабыз. Чоң кубаттуулуктагы завод-фабрикаларда ишке кирип, керектөө өстү. Электр энергиясы бизде арзан, өздүк наркы 2,72 болсо элге 1 сом 10 тыйындан сатып жатабыз. Элибизде кайдыгер болуп жатат, арзан деп эле электр жарыгын үнөмдүү пайдаланбай жатат. Бөлмө ичиндеги жарыкты кереги жок учурда өчүрүп турушпайт. Ар бир күйүп турган свет үчүн токтолуусу сактагычынан суу кетип жатат. Ошондуктан светти үнөмдүү пайдалангылачы. 30 жыл чыдаган элибиз 3-4 жылга чейин бир аз чыдап турса, Камбарата биргесинин курулушу бүтсө, кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон электр энергиясынын тартыштыгы толук жоюлат.
электр энергиясынын өндүрүүнү көбөйтүү үчүн көптөгөн тапшырмаларды берип жатам. Керек болсо 30 жылдардан кийин кышкысында экспортко чыгабыз. 2025-2026 жылдарга жалпы 3 гигаватт электр энергиясын өндүрүү үчүн инвесторлор менен иштеп келишимдерге кол коюлду. Токтогул сактагычынын үстүнө сүзүп жүрүүчү 1200 мегаватт кубаттуулуктагы күн электр станциясын куруу боюнча инвесторлор менен макулдашууга кол коюлуп, иштер жакынкы күндөрү башталат. Электр энергиясынан сырткары элибиз колдонуп келе жаткан жаратылыш газдын дагы бүгүнкү күндө жетишсиздиги байкалууда. Себеби быйылкы жылы 5 жаңы конуштуу газдаштырдык. Ошондой эле газ маселеси кошуна өлкөлөрдө дагы жетишсиз болуп, Кыргызстанга алардын аймагынан келген газ түтүктөрүндө басым азайып жатат, деген президент Садыр Жапаров. Бишкекте автоунаа электр мамыга урунуп, Пакистандын 2 жараны көз жумду. Бишкекте автоунаа электр мамыга урунуп, Пакистандын 2 жараны көз жумганын кайгылуу кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ таңгамал 6:45 чамасында Мадина базарынын тушунда болгон. БМВ айдоочусу 7 апрель көчөсү менен түндүк тарапты көздөй катуу баратып, рулду башкара албай жолдон чыгып, аялдамадагы электр мамыны сүзгөн. Катуу урунган автоунаа 2-ге бөлүнүп кеткен. Ичиндегилердин 2 ошол жерден көз жумса, 3 ооруканага жеткирилгени айтылды. Бирөөнүн абалы оор деп айтылат маалыматта. Автоунаада медициналык академияда окуган Пакистандын 5 жараны болгону кошумчаланды. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы, мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Генерал Нурбек Абдиев экс-министр Кашкар Жунушалиевте качып кетпейт. Милицияда оперликтен ИИМдин орун басарлыгына чейин өз мээнети менен жеткендер өтө сейрек. Мисалы Нурбек Абдиев карандай эмгеги аркылуу ушул даражага өсүп жетти. Ылымы башка өзөңгүлөштөрү тааныш билиштерге, абаларга таянуу менен талпынышып, эптеп кармалып турса керек. Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушунда Нурбек Абдиев куурдуу жетектеп, коомчулукка тааныла түшкөн. Чуулганды кой таш окуясынын алдын алуу, атайын операцияларды жүргүзүү жагынан камчы салдырган эмес. Жашыруун маалыматтарга карк өз ишин милдеттин так аткарган үчүн 2020 жылдагы октябрь төңкөрүшүнөн кийин ИИМдин орун басарлыгына дайындалып, көп өтпөй генерал майор намын алган. 4 жылдан бери коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жагын көзөмөлдөп, өлкөдөгү туруктуулукка салым кошуп келе жатат. Өздүк курамдын ичинде кадыры бийик, ошондой эле бир топ бычак касап балдарды өстүрүп, тамырын жайып, күчтүү команда топтой алды. Бардык облустарда дээрлик кызматтардан Нурбек Такабаевдин кечээки оперлери таасирдүү жетекчилерге айланышты. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышып, ынтымактуу багытта мамлекетке кызмат кылуунун үлгүсүн көрсөтчүдө. Анығында генерал каарманыбыз ИИМдин башка орун басарларынан кыйла жогору турат. Ичкиликтен алыс, ал тапшырманы так аткарганы, милицияга берилип кызмат кылган укук коргоодогу профессионалдуулугу менен өзгөчө алкоого татыйт. Того терине келсек, Нурбек Абдиев экс-министр Кашкар Жунушалиевке окшоп, бирдеме болсо качып кетпейт. Аягына чейин мыйзам тарабында салгылашып турары шексиз, духуда чыңалып баратат деп жазган Арба Кейджи сайты.
Бишкек Ош жолунда кар көчкүчүүсү күтүлүп жатканын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 15-16 декабрда күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 198-255 чакырымдарында Алабел ашуусу Чычкан Капчык айында кар көчкүчүүсү жана кар күркүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Кыргызстан 10 айда миллиард доллардан ашык акчага алтын экспорттоду. Кыргызстан 2024 жылдын 10 айында 13 тонна 836,6 килограмм алтын экспорттогон. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттен кабарлашты. Маалымат калайгалардын жалпы суммасы 1 миллиард 64,4 миллион долларды түзөт. Сатып алган өлкөлөр: Улуу Британия 11 тонна 3,1 килограмм, Гонконг Кытайдын Атайын административдик району 1 тонна 848,5 килограмм, Швейцария 971,5 килограмм, Бириккен Араб Эмирлиги 13,5 килограммдан ашык. Өткөн жылдын ушул мезгилинде Кыргызстан 12 тонна 886 килограмм алтынды 805,5 миллион долларга экспорттогон. 2023 жылы алтындын дүйнөлүк баасы төмөн болчу. Эдил Байсалов депутаттык корпустун жарымы аял затынан болушу керек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Арбак KG сайтына маек курган. Маегин сиздерге сунуштайбыз. Эдил мырза, мен интернет булактардан окуп калдым. Айылдык жана шаардык кеңештердин төрагалыгына аял заттын өкүлдөрү аз шайланып жатканын айтыптырсыз. Алардын санын көбөйтүү үчүн кандай иш-аракеттер зарыл деп эсептейсиз? Бизде аял заттынын өкүлдөрүнүн арасында жетекчилер аз. Бул боюнча президенттин да маалыматы бар. Өкмөт аралык комиссиялар болот. Ошонун алкагында биз көп жолу араб өлкөлөрүнө барып калабыз. Американы, Европаны айтпай эле коелу. Сауд Арабиясына барганда биз тараптан жалаң эркектер отурса, алардын эң эле жок дегенде 40% аялдар. Бул ишти ачыштырганы көрүнүш, анткени биздин апаларыбыз, эжелерибиз дайыма мамлекеттик иштерге активдүү катышып келишкен. Ошондуктан азыр 35-45 жашка чейинки кыз келиндердин резервин түзүп жатабыз. Алар боюнча атайын программа жүргүзүлөт. Биздин максат дагы 5-10 жылдан кийин аялдардан мыкты министрлер, губернаторлор, мэрлер чыгышы керек. Албетте жергиликтүү кеңештерге 42% аялдардын өкүлдөрү шайланды. Бул өтө жакшы көрүнүш, депутаттык корпустун дээрлик тең жарымы. Бирок мен акыркы маалыматтарды ала элекмин. Тилекке каршы жергиликтүү айылдык шаардык кеңештердин төрагалыгына келгенде биздин эже карындаштарыбыз шайланбай калууда. Өздөрү каалабай жатабы же аларды шайлабай жатышабы айтор кандай болгондо да бул биз үчүн мүмкүнчүлүктүк деген ойдобуз. Кубата иштеп жатабы? Иштеп, Кудай буйрса акыркы абал жакшы, бирок ал убактылуу чарада. 30% деген бул минимум. Акыйкаттыкка, теңдикке умтулсак, депутаттык корпустун жарымы аял заттын өкүлдөрү болушу керек деп министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов маек куруп берген. Царица шоусу Бегимай Турусбекова жаз стилинде ырдап кийинки турга өттү. Бегимай Турусбекова Царица сынагынын кийинки туруна өттү. Бул ирет кыргызстандык катышуучу жаз стилинде «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой» аттуу чыгарманы аткарган. Калыстаранын ырдаганына кийингенине баа берип 3-өө 10 упайдан берсе, 1-өө 9 упай ыйгарды. Тагыраагы Лариса Долина Турусбекова ырдын айрым ноталарын жеткире ырдабаганын, жаз стили ага анча туура келбей турганын айтып, кийинкиде тапшырмага жоопкерчиликтүү мамиле жасоого чакырган. Жыйынтыгында ырчы калыстардын 39, көрүүчүлөрдүн 8,73 упай алып, кийинки турга өтө алган. Кыргызстандык ырчы буга чейинки турларда дагы эң мыкты аткаруучулар менен калыстардын жогорку баасына татып келген. Соңку турларда Фабрика звезд долбоорунун жеңүүчүсү Дмитрий Колдун менен Царевна, андан кийин Александр Басилая жана Юрий Ряншевдин арга талышындагы чыгар.